Kıyamet günü adamlar tozoğa jakın alınıp gelingende tozoktan öte katı kürkülügönde başını kuşat. Bul da baş 500 yıldık aralıktan ugulat. Oşonda paygambarlar baş bolgon, çalp adamlar başları mıkçışıp, men kan ter ekenmin, menin ahbalım kanday bolot deşip, özlörünün kaygısı menen alik bolup çatışkanda, alardın arasındağı paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem gana ümmetümü emne bulut dep jaratkan Allah'a jalbara başlayt. Oşol uçurda tozokton toğdoy biig ot çıgat. Paygambarыбыздын ümmetleri duba kılışıp mınday deşet. Ot, namaz okuanlardın, hakikattan adaşpagandardın, Allah'tan korkkondordun, jana oruz okarmagandardın urmatı üçün kayra kayt dep aytышат. Бирок тоодой болгон от артка кайтпайт. Ошол учурда Жабраил алейхиссалам от Мухаммаддын үммөтүнө карап багыт алды деп кыйкырганы угулат. Анан Жабраил алейхиссалам суу алып келип, "О Мухаммад, бул сууну отко чач" дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям сууну алып отко чачканда от өчөт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул кандай суу деп сураганда, Жабраил алейхиссалам бул сенин үммөтүңдүн кылган күнөөлөрүнө тооба кылып ыйлагандагы көз жашы. Аллах бул сууну отту өчүрүү үчүн сага берүүмдү буйруду деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төмөндөгүдөй дуа кылчу. О Аллах, мага көзүмдөн жаш чыкпай калаардан мурда сенден коркуп ыйлаган эки көз бере көр дейт эле. Дагы бир хадисте көздөрүндө чиркейдин башынчалык жашагып, жаагынан ылдый куюлган момунга тозок оту тийбейт деп айтылат. Жогоруда айтылгандай чынык пенде болуу үчүн адам Аллахтан жана анын бере турган азабынан, күнөө кылуудан жана напсисинин кумарынан сактаныш керек. Ошондуктан Аллах мындай дейт: ошондо жалган дүйнөдө капыр инсан дүйнө жашоосун тандаган эле. Анын бара турган жери албетте тозок. Ал эми эгесинин алдында туруудан коркуп, нафси каалаа нерседен өзүн тыйган мумундун барар жери бейиш. Ким Аллахтын азабынан кутулууну жана анын сообуна ошондой эле ырайымына жетүүнү кааласа, бул дүйнөнүн кыйынчылыктарына чыдасын, сабырдуу болуп күнөөлөрдөн сактансын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бейиштеги инсандар бейишке киришкенде периштелер аларды түркүн тамактар, түрдүү мөмөлөр, кооз мейманканалар, орундуктар, кыскасы пенденин оюна да келбеген ар кандай неаматтар менен күтүп алышат. Алар аябай таң калышат. Ошондо Аллах мындай дейт: биздин бир убадабыз бар эле. Ошонун убагы келди" дейт. Анан периштелерге өзүнүн жамалындагы пардаларды ачкыла деп буйрук берет. Периштелер: "О Аллах, булар күнөөкөр болушуп, кантип сенин жамалыңды көрүшөт" дешет. Аллах мындай дейт: "Пардаларды ачкыла, себеби алар жалган дүйнөдө мага жолугуу үчүн зикир кылып, көз жаш төгүшчү. Ошентип Аллахтын жамалындагы пардалар ачылат. Пенделер Аллахтын жамалына карап дароо сажда кылышат. Ошондо Аллах мындай дейт: башыңарды көтөргүлө. Себеби бул жер ибадат кыла турган жай эмес, бул жер сыйдын жайы" дейт. Анан Аллах: "О пенделерим, мен силерге ыраазымын. Силер да мага ыраазы болдуңарбы" деп сурайт. Алар: "О жараткан эгебиз, биз сага кантип ыраазы болбойлу? Сен бизге пенденин кулагы укпаган, көзү көрө элек эч бир кишинин кыялына келбеген нерселерди бердиң" дешет. Аллах алардан ыраазы болот. Аллахка бейишке кирген пенделери да ыраазы болушат.